Тегерендердин эр ойыны болгон Көкбөрү Аккула ат майданы жана Бишкек шаарынын 141 жылдыгына арналган шаар мэринин кубогундагы жарым финалдык оюндар тагыраагы Көкжал жана келечек командалардын ортосундагы беттештер. Кадырман мекендештер, саламатсыздарбы? НТ Спорт телеканалынын назарыңыздарды өзгөчө болгон ошол биздин улуттук оюндардын ичинен баарыбыздын бүйүрүбүздү кызыткан, албетте Көкбөрүгө дагы назарыңыздарды бурмакчыбыз. Чындыгында ар бир командалар күчтүү, ар бири ошол жеңишке жетип, буга чейин өздөрүнүн кандай экенин кастап келген командалардын ортосундагы беттештер. Андыктан өзгөчө боло турган оюндарга бирге назар салууга чакырамын. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болмокчумун. Ал эми камераны башкарды жана режиссерлук пультта кызматта Аскат Казыбек болмокчу. Бүгүн эми жарым финалдык оюндар. Келечек командасы өзүңүздөр билгендей эле көк түстөгү форма менен оюнга чыкса, Төш Булак командасы алар сары кызыл түстөгү форма менен бүгүн оюн талаасына чыкты. Демек биз ошол оюнчулардын командалардын жүрүш менен дагы тааныштырабыз. Албетте бүгүн эми ошол командалардын оюнчулардын ысымдары дагы алмашып демек ошол бүгүн команданын оюнчулары өзлөрүнүн номерлерин дагы алмаштырган экен. Албетте алар дагы биз сиздер менен оюндун ошол жүрүшү менен тааныштырабыз. Албетте оюндун башында эле эки команда тең мыкты оюндарын жүргүзүп башташты. Демек, ошол кечээкү оюндар тууралуу айта турган болсок, Төш Булак командасы Көкжал командасын 5-1 эсебинде жеңип, ишенимдүү жеңишке чыга алышкан. Ал эми келечек командасы болсо өзүнүн алгачкы оюнунда келечек командасы ишенимдүү түрдө Кара Балта командасы менен кезгелип аларды 11-2 ошол эсебинде жеңип алды. Жалпы жонунан бул мелдеште 4 команда калган. Алардын экөөсү мына биздин назарыбызда болсо, калган экөөсү албетте ошол оюндун жүрүшүн алмашат. Ортодо жекеме-жеке Айбек Караев БТР менен ортого түшөт келечек командасынан. Ал эми Айбек Караевка каршы Төш Булак командасынан ортого түшкөн. Бул үчүнчү номердеги Уланбек Асанбеков Тайтор менен жана албетте аргымактын ошол жакынкы аралыкта өзүнүн ээсине туягы менен улакты тартып бергендерин да көрүтөбүз. Тайтор эки командада тең мыкты аргымактар бар экен жекеме-жекеде. Жана алардын кимиси соңуна чейин ошол мыктылыгын көрсөтөрүн байкайбыз. Азырынча БТР менен Тайторунун тиреши жана Айбек Караев азыр БТРдин бардык күчүн дагы жумшап көрдү. Бирок Төш Булак командасы ишенимдүү түрдө ушул ортону бербей жатат. Эки командага жеңиш алып келген аргымактар десек дагы болот. Айтор кечээкү күнүн ошол Макош Маджанов ортодо БТР менен өзүнүн ийгиликти көрсөткөн. Ал эми ошол Төш Булак командасына дагы ийгиликти алып келген. Албетте бул ошол бүгүнкү биз көрүп турган аргымак десек да болот. Жана келечектин оюнчулары албетте өзүнүн тайгазанын көздөй бара жаткан чабуулдагы улакты тартып алууга аракетин көрүшөт. Айбек Караев жана алгачкы улак тайгазанга чөбүрүнө аз калганда Бактияр Жапакеев улакка чып жабышып алдагы анын ошол коюп жиберген жок. Демек биз командалардын албетте курамы менен дагы ошол тааныштырып баштай берели. Келечек командасындагы бизге кечээкү берилген ошол оюндун мелдештин башында берилген протоколдо эгер өзгөрүүсүз болсо, анда биринчи номерде Айбек Караев команданын капитаны БТР менен, экинчи Димо Икрам уулу Акбай менен, үчүнчү Медеш Абдыкайым уулу Абсент менен, төртүнчү Эрбол Каланбек уулу Мустанг менен, бешинчи Акжол Кылыч уулу Малыш менен, алтынчы Жакшылык Ильяз уулу Гладиатор менен, жетинчи Жомарт Бегалиев Зидан менен, сегизинчи Бактияр Жапакеев Мейси менен, өзгөн деген аргымакты минген Ислам Өсөнбаев 9-чу номерде, 10-чу Аскат Алишеров Сүлүк Кара менен, 11-чи Медет Апык уулу Пегас менен, 12-чи Макош Маджанов Шторм менен жана албетте Айбек Караев бул ирет жерден бул ирет алып чыкканда өзүнө ийгиликтүү болгон жок дагы улак жерде жана буну эми кайсыл балуан билет ийилип кетет, аны дагы байкап көрөбүз. Келечек командасынын тренери Аман Делбишев, команданын жетекчиси Руслан Тетуев. Ал эми
Мынтип Төш Булак командасы каршылаштарынын тайгазанын көздөй чабуул барат. Чындыгында келечек командасында өсүү өнүгүү бар экенин көрдүбүз. Коргонууда өзлөрүнө ишенимдүү оюн жүргүзөт жана алар быйылкы жылдын эсебинен эми өзлөрүн бардык жана мыкты көрсөтүүгө дагы умтулууга даяр болсо керек. Месси менен Бактияр Жапакеев, Марат Автандил уулу менен Барондун такымынан улакты талашууга дагы даяр. Ал ортодо Төш Булак командасы өзлөрүнө ишенимдүү түрдө кайрадан каршы чабуулга барат. Алардын жолун чыккан Диму Икрам уулу Акбай менен жана азыр Марат Автандил уулунун андан ары командалашына ашырып берет. Дагы улакты сол такымга өткөрүп алган Төш Булак командасынын өкүлдөрү тайгазанга кирип келет, бирок алды сөзсүз түрдө тосулуу экенин көргөндөн кийин бир айланып келет. Дагы оң такымга улакты ишенимдүү түрдө баскан бул 6 номердеги Мирлан Рысалиев. Жана Мирлан Рысалиев кандай ушул оюнду жүргүзөрүн дагы сөзсүз түрдө байкайбыз. Албетте алар ишенимдүү түрдө келечектин тайгазанда дагы бир кооптуу чабуул менен бара жатышат. Анын алдын ушул соңку көз ирмемдерди тосуп тартып алганга дагы оюнчулары даяр. Мынтип эми дуалга кептелип калгандан кийин ушул жерден дагы улакты тарттырган жок. Жана Төш Булак командасынын өкүлдөрүндө андан ары аны тартып алуу үчүн Медеш Абдыкайым уулу абсент менен жана Медеш Абдыкайым уулу ушул балуан билек балдардын бири Мирлан Рысалиев. Демек мынтип чийимден чыгып улакты таштоого дагы аргасыз. Демек ортодогу жекеме жеке орун алат жана азыр келечек командасынан кайрадан эле БТРдин үстүндө Айбек Караев, өзү команданын капитаны. Ал эми Төш Булак командасынан ортого түшө турган оюнчуну албетте азыр ушул тирешүү баштанган бул ирет БТР дароо эле ортоңку бөлүктө эледи жана улакты жерден көтөргөн Айбек Караев сол такымга көпкө күттүрүп эле басат. Айбек Караев жакынкы тайгазанды көздөй барабы же болсо аргымактын тизгинин тарта албай чийимден чыгып кетеби, бирок улак жерде калгандагы Бактияр Жапакеевде ачык болчу. Алып барып улакты таштап коюуга дагы эң эле сонун көз ирмемдер болчу, бирок Төш Булактын оюнчулары мына көпкө күттүрбөстөн ал улакты алды дагы чийимдин сыртына алып чыгып ташташты. Демек кайрадан ортодогу жекеме жеке жана эки команданын тең ошол ишенген эң эле күчтүү делген аргымактары ортодо күч сынашат. Төш Булак командасындагы тааныштырып өтөлү. Ушул боштуктан пайдаланып биринчи команданын капитаны Мырзабек Амангелди уулу Момент менен, экинчи Айбек Айкенов Спартак менен, үчүнчү Уланбек Асанбеков Тайтор менен, төртүнчү Марат Автандил уулу Барон менен, бешинчи Нурбол Муратов Байтерек менен, алтынчы Мирлан Рысалиев Карагуш менен, жетинчи Азирет Муратбек уулу Торнадо менен, сегизинчи Арнур Жаныбеков Саян менен жана тогузунчу Абдумуса уулу деп аты белгиленген экен, ал Япончик менен. Улак сыртта 10-чу Расул Куроев, адашпасам Либедир менен, 11-чи Тынчтык Талантбек уулу Бишкек менен болсо 12-чи Бакыт Жунушалиев Төш менен жана улакты жерден көтөргөн бул албетте келечек командасынын өкүлү 2-чи номердеги Диму Икрам уулу жана анын оң такымында басылып турган улакты анын такымынан суруп алууга Төш Булак командасы бардык күчүн жумшайт. Командалашына Бактияр Жапакеев албетте кирип барып жардамын көрсөтүүгө ашыгат, бирок Мессинин ылдамдыгы бир аз жетпей бараткандай. Бирок канча дагы азыр Акбай менен Диму Икрам уулунан улак дагы жерге түшүп калганын көрдүк. Чийимден чыгып кетти деген дагы калыстын мен жаңылбасам ышкырыгы жаңырып өттү. Дагы ортодогу жекеме жеке орун алат жана бул ирет эми келечек командасынан менимче БТРди ортого салабы же салбайбы? Салат экен. Демек БТР ортодо жана БТРдин үстүндө ким десеңиздер албетте бул ортодогу ушул жекеме жекеде өзүн ийгиликтүү көрсөткөн Макош Маджанов жана Макош Маджанов кечээки күндүн оюнда ортодо жекеме жекени эч кимге берген эмес. Бул күн дагы балким ал оюнду жүргүзүүгө даяр болуусу дагы толук ыктымал. Жана 3-чү номердеги Уланбек Асанбеков Тайтор менен, Тайторунун дагы тирешкени, өзүнүн ээсине туягы менен улакты тартып жакындатып бергени өзгөчө экени дагы көрүүдөбүз. Демек кайрадан
ошол эки улакчын тең калыс чийимге тургула 40-тан кийин гана кирип барла деген экен. Жана мынтип кайрадан БТР менен Макош Маджанов ортого келип барат. Калысты угудагы зарыл жана калыстын ышкырыгынан кийин гана мына биз эми Тайторум менен БТРдин тирешин көрөбүз. БТРди албетте өзүнө жакындатпаган Тайтору, бирок БТРдин тилин эң мыкты түшүнгөндөй бир таасирлерди Макош Маджанов кечээ күн дагы жүргүзгөн жана албетте минген аты минген аргымагы жарашса анда бул батырлардын дагы ысымы аты далайга чыгат. Андыктан бул жерде БТР менен биз Макош Маджановдун эңилгени жана Макош Маджанов көпкө көтөрөп улакты жерден сол кол менен көтөрөт дагы сол такымга басат, бирок БТРдин тизгинин тарта албай калганы маалым болуп калды дагы. Алар аутка чыгып кетет жана ортодо кайрадан жекеме жеке. Бүгүн БТРди көбүрөөк ошол ал камчылап мотивациясын көбүрөөк берип койгондой, анткени ал андан ары ошол олуккан боюнча чийимден дагы чыгып кеткенин көрө алдык. Төшбулак командасына ортого Айбек Акенов түшөт жана Айбек Акенов ортоңку ошол жекеме жекеде кандай оюнду жүргүзөрүн дагы байкап көрөбүз. Чындыгында оюнчулардын бардыгы бир гана ийгилик үчүн жүрүш жасайт жана азыр чындыгында Айбек Акенов минип турган аргымактын билбейбиз биз. Эгер эле ошол таланын анонсер айта турган болсо анда жаңыртабыз. Айбек Акенов улакты көтөрүп чыгат, бирок андан көп өтпөй эле кайрадан Төшбулактын оюнчулары жерден илип кетүүгө даяр. Жок, улакты жерден алган Эрбол Талантбек уулу жана ал Мустангдын үстүндө Мустанг менен Эрбол Бакчар Жапакеевге өткөрүп берет. Ал Месси менен мыкты буйтарында билебиз жана Мессинин тизгинин тарткычакты болбой, албетте тизгин тарткан жок. Улакты оңдоп такымга басайын деди дагы, бирок Мессини ал ирет токтото алган жок дагы. Биз жекеме жекени көрөбүз. Чындыгында улакчылар ушул өзүлөрүнүн бүгүн ушул финалга чыгуучу мотивациясы дагы курч экенин көрүүбүз. Эки команда тең ишенимдүү жеңишке жете алышкан дагы. Макош Маджанов ортого түшөт. Ага каршы албетте бул Айбек Акенов жана Макош Макенов. Чындыгында улакты жерден көтөрүүсү өзгөчө бир курч экенин дагы көрүүбүз. Улакты ошол ортодон ийилип чыгууда менимче Макош Макеновдей мыктылар аз болсо керек. Аргымактын туягы чийимден чыгып кетет дагы. Ортодогу кайрадан жекеме жеке улакты Медеш Абдыкайым уулуна өмүр берген болчу, бирок ушул оюндун жеңишке болгон курчтугу калоолору дагы күч болуп турууда. Кайрадан эле Айбек Акенов менен ортодо Макош Маджанов. Макош улакты чийимден көтөрүп чыгып такымга бул ирет баса албай калды, бирок аны көпкө узатпай эле мынтип командалаштары дагы ийилип кетүүгө даяр. Кармаган жеринен коюп берген бул Аскат Алишеров жана Аскат Алишеровдун оң такымында улак, анын минген аты Сүлүк Кара жана Сүлүк Каранын каршы тайгазанга көздөй бара жаткан чабуулуу жолун Макош Маджанов ачып жок, Айбек Карраев ачып берет ал шторм менен жана Айбек Карраевка улакты узатабы жок. Айбек Карраев болгону аргымакты жете эле коюуну дагы туура көргөн жана эми мынтип тайгазанга жакындап барганда анын жолун Төшбулактын эки оюнчусу тосот жана Карагуштукка жардамды бере албагандай бир таасирлерди калтырды. Канча дагы азыр балбан билекин ошол Төшбулактын көкбөрүчүлөрү жолду толугу менен жаап алганын дагы көрүүбүз жана көкбөрүчүлөрдүн жасаган чабуулдары улак жерде, улакты ким аларын дагы байкайбыз. Албетте эми бул жерде коргоочулардын дагы оюну эң мыкты жагынан көрсөтөт. Коргоочулар улакты коргоп берсе, ал жерде бир гана чабуулчу эңип кетет дагы, аны сөз түрү тайгазанга таштайт. Улакты жерден мыкты көтөргөн болчу Төшбулактын оюнчусу жана, бирок чийимден чыгып кеткенден кийин ал аргасыз жекеме жекеге алып келип таштоого дагы аргасыз. Оюнчулардын ортосунда бир кандайдыр бир пикир келишпестик тиреш дагы болуп тургандай, бирок жок, болгону алар ошол улактын дагы жүрүшүн күтөт. Канча дагы биз албетте таза оюнду гана күтөбүз. Оюнчулар эч кандай
провокацияга алдырбай болгону өзлөрүнүн оюнун көрсөтүүгө дагы умтулуулары керек. Ал ортого кайрадан эле БТР менен Макош Маджанов келечек командасынан, ал эми ага каршы Төш Булак командасынан ортого кирген бул Уланбек Асанбеков болчу. Жана Булакты жерден алып чыккан Макош Маджанов калсын ышкырыгына чейин алып чыгып кетти деген экен. Жана чындыгында Макош Маджановдун бүгүн мотивациясы да күч болорун көрүүбүз. Балким быйылкы 2010-жылы ал биздин эң мыкты улакчы деген наамды дагы алып калуусу толук ыктымал. Канча дагы албетте бул жакта дагы ошол башка спорттор сыяктуу жылдын мыктыларын аныктайт. Ал ортодо улакты эсине тартып берген Тайтору жана Тайторунун мынтип БТР менен ортодогу тирешинде Макош Маджанов БТРди болушунча кыйкырып сүрөнгө алып, албетте аргымактын дагы ошол тилин таба билүүсү керек. Ал ортодо улакты жерден көтөргөн Уланбек Асанбеков сол такымга басат дагы аны андан ары келечектин оюнчусу тартып алат. Ал ким деп турган болсоңуздар, Эрбол Талантбек уулу жана Мустанг менен Эрболдун чабуулу тайгазанга кирип барат дагы. Албетте биринчи улакты аны тайгазанга таштатпай жолун тосуп калган экен. Демек биз көкбөрүчүлөрдүн жерде жаткан улакты эңүүсүнө дагы назар салабыз. Бул жерден эртерээк эңип кетпесе, анда ушул калсын ышкырыгы менен кайрадан жеке дагы орун алып каларын билебиз. Улак кылайга тапталат болушунча, бирок аны көтөрүп чыккан Макош Маджанов жана тайгазанды көздөй ыргытуу бар эле, бирок ал өткөн жок. Дагы Бакчар Жапакеевге өткөрүп берет. Ал кечээкү командасы үчүн эң алгачкы улакты салып койгондагы аны мынтип сүрмө топ менен эки көкбөрүчү чийимден чыгарып бергенден кийин ортодогу сөзсүз түрдө жеке дагы орун алат. Бул ирет эми келечек командасынан жекеге кирген оюнчулар дагы алмашуудай таасирлерди калтырат. Макош Маджанов менен БТР четке чыгып кетти. Демек ким чөт азыр, мен жаңылбасам, ошол 4-чү номердеги Эрбол Талантбек уулу Мустанг менен кирген экен. Жана Мустанг менен биз албетте Төш Булак командасынын ошол эң ишенген аргымактарынын бири болгон бул Айбек Айкеновдун астында турган, мен жаңылбасам, Спартак же болбосо ошол башка дагы болуп калышы ыктымал. Анткени аргымактын капталында 13 деген дагы сан жазылып турат. Биз аны эми сурап билүүгө азырынча убакыт жок. Балким экинчи айланпада дагы ошол сурап алат чыгарбыз. Ал ортодо улакты эңген оң кол менен Эрбол Талантбек уулу жана Мустанг. Алар андан ары ашырып береби? Мустангдын ошол улакты оң такымга ишенүү басуучу Бакчар Жапакеев жакын келип келген болчу, бирок ага ашырып бергичи эле анын жолундагы кароо тосуп алган. Ал эми улакка жогуш бараткан Мырзабек Амангелди уулу акыркы көз ирмемдерде калып калат дагы. Улакты ашырып берүүгө азырынча аракетин көргөн Эрбол Талантбек уулу туура эмес ашырып берди дагы. Мынтип ашырып берүү учурунда улакты кармап алган. Албетте бул Төш Булактын оюнчулары эки жагынан эки аргымак менен үчүнчүсүн Бакчар Жапакеев келип жабышкан экен. Демек азыр биз ушул Медет Апоглу минген Пегастын жолсу дагы башка ушул аргымактардын мыкты ылдамдыгын арттыра аларын дагы көрдүк. Дагы аутка чыгып кеткенден кийин кайрадан ортодогу жеке орун алат. Мен жаңылбасам, ушул буга чейинки оюнга кирген Эрбол Талантбек уулу менен Мустанг келечек командасынан ортого түшө турган болсо, Төш Булак командасынан Айбек Айкенов Спартак менен дагы кармашты жүргүзөт. Бүгүн ошол оюнга стадиондун дээрлик жарымынан көбү дагы толгон. Кечээкүдөй ошол күн салкын эмес, бүгүн күнбөгүдөн жылуу. Улакчылар албетте эми кечээкүдөй шамалда эң улак чабууга ыңгайлуу учурда болбойт. Демек Ислам Үсөнбаев өзгөн деген аргымагы менен ортого түшөт. Ага каршы ортодо турган бул Төш Булак командасынын оюнчусу Мирлан Рысалиев жана Мирлан Рысалиев ортодо ишенимдүү турганда көрүүбүз. Жана көпкө күтүрүү Ислам Үсөнбаев улакты сол кол менен тартууга дагы даяр болчу, бирок анын жолун азыр Төш Булак командасынын ошол жекедеги аргымагы бардык жагынан
коруп берүүгө дагы даяр. Жана улакка албетте эңкейүүсү зарыл. Исламды болгон азыр улакты алдырбак корго деген дагы көрсөтмөнү командалаштары кыйкырууда. Жана Ислам Үсөнбаев мынтип алдырып коет. Ой, Бали улакты көпкө көтөрбөй алды, оң такымга басты. Андан ары эми каршылаштарынын Тайгазанын көздөй чабуулга дагы Төш Булак командасы барат. Бул жерде командалык түшүнүү, командалык жарыштар мыкты, жолундагы мыкты ачып бере алды. Жана Тайгазанга келгенде аргымактын албетте Тайгазанын алысыраак чуркарын жакшы билебиз. Андыктан эми бул жерде болушунча ушул улакты ойнотууга дагы Төш Булак командасы ашыгат. Мирлан Рысалиев болушунча шашпайт, ойнотот. Алардын аргымагын мынтип камалоого эми гана ушул эки жагынан тосуп алды. Бирок Мирлан Рысалиев оң такым улакты ишенимдүү баскан. Андыктан эми оңой менен дагы коюп жибербес. Убакыт болсо мынтип бүтөрүнө аз калат. Дагы келечек жана Төш Булак командаларынын ортосундагы биринчи тайм 0-0 эсебинде жыйынтыкталат. Ардактуу мекендештер, эч кайда алыспай туруңуздар. Саналуу көз ирмемдерден кийин кайрадан жолугабыз. Кадырман мекендештер, келечек жана Төш Булак командаларынын ортосундагы беттештин экинчи айлампасына кайтып келебиз. Дагы биринчи таймдын алкагында оюн ачылган эмес. Жана Төш Булак командасынын оюнчулары азыр биринчиденбөй мынтип булакты жерден көтөргөн. Нурбол Муратовду командалашы Марат Автанжил уулу аты менен кактырып алды. Албетте бүтүсүз учур. Чындыгында улакчы өзү да каалаган эмес андай болорун. Жана оюндун жүрүшүндө жерден улакты көтөрүп алган. Жана аны андан ары оң такымга баскан. Бул 9-номердеги Ислам Үсөнбаев өзгөн деген аргымагы менен аны Бакчар Жапакеев ашырып алууга дагы даяр. Жана бул ирет эми Месси менен кандай ийгилик жаратат байкайбыз. Жана чындыгында бүгүн Месси улакты Бакчар Жапакеев алгандан кийин эле бирде аутка качат, бирде ошол башка аргымактар турган жакка да качып, чындыгында негедир анын тилин Бакчар Жапакеев түшүнө албай жаткандай. Ал эми ортого жекеме-жеке түшкөн бул келечек командасынан Макош Маджанов. БТР менен болсо ага каршы Бишкек деген аргымак менен Төш Булактан ортого кирген Мирлан Рысалиев. Жана Бишкек менен БТРдин тирешин көрөбүз. Чындыгында Бишкектин ушул команда өзүнүн элер үчүн дагы эң мыкты жүрүштү жасап берип жаткан көрөбүз. Бул ирет Макош Маджанов өзүнө ишенимдүү экенин көрсөтө алды. Улакты алып оң такымына өткөрүп берди. Командалашынын улакты оң такымга баскан Аскат Алишеров жана Аскат Алишеровду жетелөөгө алып жаткан Макош Маджанов болсо Медеш Аскат Алишеровна эми гана бошонду. Жана каршы Тайгазанды көздөй чабуулга барууга дагы даяр. Анын жолдорун командалаштары канчалык ачып берет. Сүлүк Карра ылдамдыкты чуу коет. Жана Сүлүк Карра менен кирип барган дегиче эле анын жолун тосуп чыкты дагы. Мына бир айлантып көрдү. Жана улакты мына эми гана оң такымга ишенимдүү басуусу керек. Командалашынын жардамы менен ага жардамга барган Жомарт Бегалиев. Бирок экөө тең бул ирет жүрүшү ийгиликсиз. Аргымакты тизгинден кармоосу зарыл. Жана оң такымдагы улакты эки оюнчу суруп кетүүгө ашыгат. Эгер эле Төш Булактын оюнчулары ошол жерде улакты такымдан суруп чыгып кете ала турган болсо, анда эң ийгиликтүү жүрүштөрдүн бирин жасаган болот. Жок, канча дагы азыр улакты ишенимдүү баскан Аскат Алишеров андан ары ашырып берет. Улакты ашырып алып жаткан бул албетте Медет Апык уулу. Жана Медет Апык уулу улакты өткөрүп алгандан кийин жок, канча дагы азыр командалаштарынын жардамы керек. Жолу ачык дагы улакты кое берген Гладиатордун үстүндөгү Медет Апык уулу. Жана аны дагы азыр сүрмө топ менен чийимден чыгарып салууга толугу менен умтулушат. Бирок бошонуп чыга алды. Жана албетте чабуул керек. Жолу ачык. Улакты эртерээк колго көтөрүп туруп андан кийин ыргытуу зарыл. Жетишеби 1-0
Демек, кадырлуу мекендештер, мына ушул биз күткөн биринчи таймдан бери күткөн алгачкы улак Тайгазанга түшөт жана аны келечек командасынын оюнчусу Акжол Кылыч уулу ачат. Демек, Акжол Кылыч уулу 1-0 эсебин айлантат. Ал бул ирет эми ушул Гладиатор менен дагы ортого түшкөн жана Акжол Кылыч уулу чындыгында кечээкү оюнда дагы ушул бир гана өзүнүн эмес каршы Тайгазанга улак салып дагы эсибизде кала алган. Бүгүн эми мынтип командасы үчүн дагы эң керектүү жүрүштү жасады. Чындыгында балуан билек эми ушул улакчы экенин дагы көрсөтөт. Улак жерге ташталат дагы аны ийилип кетүүгө Төш булактын оюнчулары эңкейди. Бул ирет эми болгону азыр улакты коргоого дагы көп кадамдарды жасашат. Эңилүү керек жана албетте улакчылар ошондой учурда улакты такымга басууну дагы унутпасуу зарыл. Албетте жерден көтөрүүгө мыкты аракетин көрүп эңилген бул Ислам Үсөнбаев жана Ислам Үсөнбаевдин такымына чейин улак жетеби деген дагы азыр суроо жаралат. Аламан талаш аргымактардын камчы артынан камчы уруу кармактарга улакчылар аны өткөрүп алууга дагы даяр жана ким мына ошол жерде улакта калмат. Азыр келечектин эки оюнчусу улакты бири-биринен талашып эле турган экен. Аны байкап турган Мирлан Рысалиев улакты өзүнүн оң такымына басты. Анын жолун бууп туруп бара жаткан бул албетте Медеш Абдыкайым уулу болчу жана Медеш Абдыкайым уулунун мыкты коргоочусу деп командасынын өкүлдөрү дагы жакшы таанышат жана улакты эми акырын гана ашыкпастан көтөрүп жаткан Диму Икрам уулу жана Диму Икрам уулу оң такымга баса алды. Аргымагы Акбайды эми кандай башкарат байкайбыз, бирок Акбайдын жолун торогондон кийин алар чийимден дагы мынтип чыгып кетет. Дагы ортодогу жекени көрөбүз. БТР менен Макош Маджанов болсо ага каршы Бишкек аргымагы ушул Төш булактын жана анын үстүндө отурган Уланбек Асанбеков. Жок, Уланбек Асанбеков бул жерде кечиресиздер Тайтор менен экен. Демек, ал өзүнүн ушул аргымагы менен дагы ортого түшүп көрөт. Бул ирет дагы Макош Маджанов чындыгында көпкө күттүрбөй эле улакты жерден мына ушул эңип кеткени эң мыкты экен. Бул команда үчүн мыкты жүрүштөрдү дагы жасай ала турган керектүү сапаттардын бири жана бул жерде азыр улакка БТРди жолотпой турган Тайторну дагы балиди алкап койсок болот. Демек, БТР бул жерде мыкты аргымактардын тиреши болду. Чындыгында азыр БТРдин канчалык деңгээлде ошол сүрүп чыга алат жана бир аз гана ошол ачылган улакты чийимден чыгарып берген Макош Маджанов. Аны эми улакчылар кандай ийилип кетет, кептин баары мына ошондо жана Бактияр Жапакеев Мустангты минип чыккан экен жана Мустанг менен Бактияр Жапакеевдин эңилүүсү жок. Андан ары Медет Апык уулу дагы эңилген болчу жана команданын капитаны Айбек Карраев азыр Гладиатор малыштын үстүндө отурат жана алар улакты мыкты алгыча эле. Бул жактан Төш булак командасынын дагы мыкты жүрүшү улакты көтөрүп туруп сол такымга баскан бул Расул Ажыгороев жана Расул дагы улакты албетте оңдоп алып кете алгандан кийин аны калтырып коюуну дагы туура көргөн жана улакчылар бирин серин ошол келип улакты шыйрактан кармагыча ашыгышпайт. Медет Апык уулу улакты такымга басат. Аны жетелегө алган Бактияр Жапакеев, бирок албетте Төш булактын оюнчулары бардыкчанан тосуп алышат жана мына мынтип эми кимиси балбан билек экенин көрөбүз. Аргымакты мынтип албетте сүрүгүмө менен четке да чарып салды Тынчтык Талантбек уулу. Бул ирет каршылашына караганда ушул балбан бийлегилик дагы болду, дагы улакты Тайгазандан суруп чыга алды. Жана ортодогу жекеме-жекеге БТР менен Макош Маджанов болсо аларга каршы албетте 3-чү номердеги Уланбек Асанбеков жана Макош Маджанов жерге бир аз гана эңилип жете албай калды. Чындыгында аргымактардын тирешин эмес, өзүнүн улакты эңип алуусун көбүрөөк күткөн оюнчунун дагы жүрүшүн күтө алдык. Макош Маджановдун дагы бир мыкты эңилүүсү, улак анын сол колунда жана албетте аны таштаган жок, соңуна чейин таштабай кое бербей аны такымга басарын дагы жакшы билебиз жана
Макош Маджанов сол такымга басты, командалаштары таштабай акырына чейин ал деп аны дагы ошол чакырышкан болчу. Жана албетте бул жерде азыр командалаштарынын жардамы да керек. Бакчар Жапакеев ушул командалаштарын топтон суруп чыгуудан мыкты көмөгүн көрсөтөт. Жана азыр Макош Маджановдон улакты дагы ашырып алганын көрдүк. Оң такымда улак ага бирок жабышып алган. Төш булактын оюнчулары эми аны ушул чийимден чыгарып салбагыдай эле жок. Жардамды берүүдө командалаштары. Албетте бул гладиатордун үстүндө отурган, мен жаңылбасам, гладиатордун үстүндө отурган бул ак жол кылыч уулу болчу. Жана калыс чийимден чыгып кетти деген дагы чечимди көрсөткөн. Албетте каптал калысы желекти желпиген экен. Улак болсо азыр Мустанг менен Бактияр Жапакеевдин такымында. Жана калыстын чечимине азыр келечектин оюнчулары бир аз кошулбагандай. Чындыгында калыстар өзлөрү баарын байкап көрүп турат. Чечимди дагылар туура чыгарат деген ишенимдебиз. Жана демек 1-2-3 ошол калыс аны көрүп билип турган болчу дагы. Улак азыр кимдин такымында калат? Кептин бар мына ошондо. Демек Бактияр Жапакеевдин такымында оюнча калды. Жана ал мынтип каршы чабуулга барат Мустанг менен. Бирок албетте бардык жагынан аны корчоого алып алышкан. Жана Айбек Карраев азыр эки жагынан мынтип 3 оюнчу биргелешип кирип барууга дагы даяр. Бактияр Жапакеев Тайгазандын түбүндө, бирок оюнчуларынын жардамы менен канча дагы улак Тайгазанга ташталды. Демек албетте бул 7-номерде Жомартбек Алиевдин жардамы менен Бактияр Жапакеев улакты Тайгазанга ыргытат. Дагы 2-0 эсебинде келечек командасы алдыга чыга алды. Төш булактын оюнчулары албетте бир аз чечимдерге дагы эми гана мына улак Тайгазанга түшкөндөн кийин кошулбай тургандыгын көрсөттү. Жана калыстын ышкырыгы жаңыргандан кийин биз кимиси болсо ушул улакты алып кетерин дагы көрөбүз. Улакка эңилүү керек, көпкө күттүрбөй. Жана улактын жолун мынтип ачылгандан кийин азыр Төш булактын оюнчулары биринин артынан бири эңилсе дагы болот. Бирок күтпөйт. Албетте бул жерде жаракат алып калуулары дагы толук түрдө ыктымал. Аны дагы улакчылар жакшы билишет жана жокко чыгарышпайт. Чындыгында бул жерде эми аргымактардын гана күчү керек. Кайсыл аргымак күчтүү болсо мына ушул ортону сактап улакты жерден көтөртпөй сүрүп берген болсо эң ачылган убакта жерден улакты алып кетишет. Жана албетте улакты жерден эңип алууга команданын өкүлдөрү биринин артынан бири эңилип көрөт. Дагы алардын жүрүштөрүндө кимиси ийгиликтүү жүрүш жасарын дагы байкайбыз. Улак жерде жана эңилген Ислам Үсөнбаев өзгөнүн үстүндө оң такымга көпкө күттүрбөй басууга даяр болчу. Бирок андан тартып алууга даяр экенин дагы көрөт Төш булактын оюнчулары. Бирок балбан билектер кое бербейт. Соңуна чейин экөөтөн кармашып барат. Дагы мынтип чийимден чыккан жок улак. Андыктан эңип кетүүгө бардыгында эң эле сонун жагдай түзүлүп калды. Дагы албетте көпкө күттүрбөй Дюму Икрам уулу жерге эңилген экен. Бирок улакта азыр кимдин ошол такымында Дюму Икрам уулу менен Төш булактын оюнчусунун улакты экиге бөлө тартып айрып алуучудай дагы ошол күчтөрүнүн жумшалышы. Бирок албетте чийимдин ичинде калган бул Бакыт Чунушалиев. Жана Бакыт Чунушалиев Тайгазанды көздөй чабуулду баштайбы? Ал мен жаңылбасам Либедирдин үстүндө. Жана Либедир менен Бакыт Чунушалиевдин такымынан улакты суруп алууга дагы каршылаштары даяр болчу. Бирок улак жерге мынтип түшүп калды. Жана эми мына ушул жерде аламан алышта улакчылардын кимиси мыкты болсо мына ошол ийилип кетет. Жана улакты жерден көтөргөн бул албетте Аскат Алишеров болчу Сүлүккара менен. Бирок Сүлүккара менен Аскат Алишеровдун жолу дагы бардык жагынан ушинтип буулуп калганын көрдүк.
Ekінші таймның 13-ші минутасы есеп. Демек ортодогу жеке менен оюнду улантабыз. Жана Тош Булак менен Келечек командасынын өкүлдөрү ортого түшүүгө даяр. Бишкек деген аргымак менен ортого түшкөн. Бул ирет Азирет Муратбек уулу болсо ага каршы Макош Маджанов БТРдин үстүндө. Жана Макош Маджанов улакты жерден эңип алууда. Эң бир күчтүү улакчылар бир экенин дагы көрүүдөбүз. Жана жерден Азирет Муратбеков эң илги чекте кайрадан БТР менен келип жетип калганы. Бишкек деп аталган аргымак чындыгында ал дагы мыкты аргымактардын бири экенин көрүүдөбүз. Бирок БТРдин тапталуусу ушул кечээкүнкү оюнда дагы ортодо Макош Маджанов мингенден кийин эчкимге алар үстүнө эч кимди чыгарган эмес. Улак чийимдин сыртында. Жана ушул жерден ким ийилип кетет? Төш Булактын оюнчулары улакты жерден көтөрдү. Жана бул албетте ушул Төш Булак үчүн эң ийгиликтүү жүрүштөрдүн бирин жасоого дагы жаралган мүмкүнчүлүктөрдүн бири. Аны канчалык деңгээлде соңуна чейин жасай алат, чабышты жүргүзө алабы байкайбыз. Бактияр Жапакеев улакка жетип жетпей барып жабышканы. Улакты ойнотуп жаткан бул Нурбол Муратов. Жана Нурбол Муратовдун кийинки кадамдарындагы байкайбыз. Ал өзүнүн чабуулун соңуна чейин чыгара алабы. Сүрмө топ менен чийимден дагы чыгып кетүү коркунучу бар. Жана аны албетте Келечек командасынын оюнчулары камсыз кылууга бар күчүн жумшайды. Демек быйтап чыгып кете алды. Жана жакынкы тайгазанга келип токтойт. Улакты эми гана ыргытайын дегенде аны Келечектин оюнчулары мынтип бардык жагынан камалоого да калып алды. Албетте азыр улакты жулуп кетүү үчүн эң ыңгайлуу учур жаралып турганын көрүүдөбүз. Мына ушул жерден эми улак жерге дагы түшүп калышы мүмкүн. Же болбосо такымдан сурулбай андан ары чабуул улануусу дагы толук ыктымал. Айбек Карраев улакты командалашы алганын көрүп анын аргымагын жетелейт. Жана улак жок, кой берилген жок. Сол такымда ишенимдүү түрдө Нурбол Муратов басат. Жана Нурбол Муратовдун кайрадан дагы бир тайгазанга кирип келүү болгон чабуулу соңуна чыккан жок. Командалаштары анын чарчаганын байкады дагы жок. Канча дагы Нурбол улакты жерге таштады. Анын колдорунун карысуу түгөнгөндөн кийин Келечек командасынын өкүлдөрү жакын кирип барат. Айбек Карраев Мустангдын үстүндө, малыштын үстүндө. Жана мынтип улакты жерден көтөрө чыгып кеткен. Бул албетте ошол гладиатордун үстүндөгү Акжол Кылыч уулу болчу. Бирок Акжол Кылыч уулу эми мынтип сүрмө топ менен дагы чийимден чыгып кетүү коркунучунда турат. Демек чийимден канча дагы чыгып кетти дагы ортодогу жеке менен улакты жоксо бул мелдешти улантабыз. Кечээ булар биздин биринчи күндөгү мелдештерде эң чоң жеңишке жетишкен 11-2 эсебинде Карабалттан уткан мелдештер. Ушул 8 команданын ичинен көпчүлүгү дагы Келечек командасынын финалга чейин баруусу толук ыктымал деп божомолдоолорун айткан болчу. Чындыгында эле алар азыр 2-0 эсебинде жеңишке жетип жатканда андай сезим таасирлер дагы жаралат. Макош Маджанов улакты жерден мыкты көтөрүп чыкты. Дагы Медет Апыгулунун такымына басып берди. Медет Апыгулу өзүнүн такымда бараткан улакты бир айлантып керүүнү дагы көргөн. Пегастын ылдамдыгына ишенерин билебиз. Жана азыр ал Пегас менен кандай жүрүштү жасап коерун дагы байкап көрөбүз. Демек эки улакчыны калтырат жана ылдамдык менен эми чабышту баштайт. Бирок анын жолун Айбек Карраев менен Малыш жооп бере албай тургандай таасирлерди калтырат. Дагы Медет Апыгулу тайгазанды көздөй түз келип урунат. Жана улакты тайгазанга ыргыта алабы? Салды окшойт менимче. Улак тайгазанда жана калыс эсептеди. Гептин барын ошондой эсептеген экен. Демек 3-0 эсебинде азыр Келечек командасы алдыга чыга алды. Жана Пегас менен Медет Апыгулу командасы үчүн эң эле ошол мыкты ийгиликтүү жүрүштөрдү жасай алды. Биринчи голду командасы үчүн Акжол Кылыч алып келген. Экинчи голду Жомарт Бегалиев менен Бактияр Жапакеевдин биргелешкен салуусу. Ал эми үчүнчү голду Медет
Апык уулу 3-чү улакты тагыраагы Медет Апык уулу салды дагы командасынын эсебин андан ары Ирленд койго дагы жетише алды. Жана улакты жерден эңип туруп оң такымга басууга даяр болгон бул Эрбол Талантбек уулу ал Мессинин үстүндө жана Месси менен Эрбол Талантбек уулун сүрмө топ менен чийинден чыгарып салары дагы ушул көрүнүп турган иш. Андыктан ортодогу жеке менен дагы биз мелдештин калган бөлүгүн улантабыз. Демек ортодогу жеке Бактияр Жапакеев Мустанг менен ортого кирет. Ал эми Төш Булак командасынан ортого кирген бул албетте Бишкек жана анын үстүндөгү Уланбек Асанбеков менен Тайтору экен. Тагыраагы Тайтору жана ал улакты ушул сол таягы менен өзүнүн чабандысына дагы тартып бере алды. Бирок аны эңүүгө азырынча Уланбек Асанбеков көбүрөөк тирешкен жок жана улакты көтөрүүсү эртерээк керек экенин командалаштары дагы Уланбек Асанбековго көрсөтмө берет. Уланбек Асанбеков мынтип улакты оң кол менен сол кол менен көтөрүп оң такымга өткөрөт, бирок чийимден чыгып кете алды. Демек аламан талаштагы башталып кетүүсү толук ыктымал. Ашырып берет, алны алган Мирлан Рысалиев жана Мирлан Рысалиев мына ушул жерде кандай чабуулду баштайт командасы үчүн көрөбүз. Чындыгында тажрыйбалуу оюнчулардын бири командасы үчүн керектүү жерде керектүү ушул улакты алып келип бере аларын да билебиз. Ал Бишкектин үстүндө олтурат, бирок мынтип калсын ышкырыгы дагы жаңырганын көрдүк жана 5, 4, 3, 2. Демек экинчи таймдагы мынтип жыйынтыкта болот. Төш Булак командасынан 2 мүнөттүк жаза мамыга тартылгандар болчу. Ал албетте 3-чү бөлүктө турат. Дагы 3-0 эсебинде ушул экинчи таймды жыйынтыктайбыз. Саналуу көз ирмемдерден кийин амандашабыз. Демек келечек жана Төш Булак командаларынын ортосуна беттешин чечүүчү таймын баштайбыз. Жана бул убакта Төш Булак командасында жаза мамыга тартылган оюнчу бар. Албетте 2 мүнөттүк жаза мамыдан кийин ал оюнду уланталат. Ал ортодо улакты жерден көтөрүп оң такымга баскан бул Диму Икрам уулу. Жана Диму Икрам уулунун жасаган чабуулдары командасы үчүн канчалык ийгиликти алып келерин дагы байкап көрөбүз. Азыр командалар 3-0 эсебинде дагы ушул алдыда жана команданын ушул ийгилигин жасаган чабуулун көрөбүз. Бактияр Жапакеевге өткөрүп берет. Ал кайсыл аргамагы менен экен азырынча белгисиз, бирок мыкты анын такымынан улакты суруп алуу үчүн Төш Булактын оюнчулары соңуна чейин аны менен кармашарын дагы билебиз. Жана улак орто жолдо, бирок Бактияр Жапакеев соңку көз ирмемдерде улакты алды дагы өзүнүн оң такымына басат. Ал Мустангтын үстүндө экен. Албетте буга чейин Мустанг менен оюнду жүргүзүп жаткан, бирок оюндун башында Месси менен жек көргөн Мустангтын азыр ылдамдыгын арттырууга дагы ал бир ашыгып көрдү. Жана азыр Бактияр Жапакеев албетте соңуна чейин бир мынтип айлантып алуусу дагы зарыл. Жана командалаштары ага кандай жардамды көрсөтөт байкап көрөбүз. Анын жолу ачык жана эң соңку оюнчуну дагы мынтип командалаштары тосуп тургандан кийин Бактияр Жапакеев улакты албетте ыргытты дагы, ыргыткан улак өзүнүн алдына келип түшүп калгандан кийин мынтип кайрадан бир ашыкпастан кирип барып эсепте эми шашылбастан туруп 4кө айлантып кое алды. Эми мунун башкы себеби мына Төш Булак командасынын бир оюнчуга аз ойноп жатканы дагы болуп калды. Жана жаза мамысында турган Абдумуса уулу азыр өзү оюнга кошулуп барат. Жана командалардын саны мынтип теңелип калгандан кийин
биз оюнду улантып көрөбүз. Чындыгында ошол келечек командасы финал болгон дагы бир кадам таштап койду. Канча дагы эми 4-0 деген эсепте кууп жетүү Төш Булак командасына алда канча кыйынчылыкты жаратат, бирок каалоо болсо, умтулуу болсо ага жетип баруу дагы оңой эле болот. Жана улак ортоңку бөлүктө ага эңилген Айбек Карраев, ал болсо Өзгөн деген аргымактын үстүндө экен. Жана Өзгөн менен Айбек Карраевдин улакта жерден көтөрүүсү сол такымга Айбек Карраевди бастырбай тургандан тартып алуу үчүн эки оюнчу баратат. Мырзабек Амангелди уулу менен Абдымуса уулу. Жана улак албетте жерде калгандан кийин мынтип Төш Булак командасы каршы чабуулга чыга алабы деген дагы суроолор жаралган болчу. Бирок ортодо эми аламан талашта ушул улакчылар биринен бири мыкты болуп, аны эңип кетүүгө дагы күчтөрүн жумшашат. Улакка эңилген Төш Булактын оюнчулары жолу бардык жагынан тосулуу, жана аргымактарга камчы артынан камчы салгылаган биздин эрендерибиз кимиси ушул алгачкылардан болуп улакка бой таштарын дагы билбей турат. Чындыгында жаракат алып калуудан дагы коркушат. Жана эби менен ыгы менен бул жерде ушул эңилгенди гана эмес, ойлонгонду дагы билүү керек экенин улакчылар жакшы түшүнөт. Жана улакты жерден көтөрчү оң такымга басканга Эрбол Талантбек уулу даяр болчу. Ал Мессинин үстүндө. Жана улакты оң такымга эмишен баскан Аскат Алишеров. Жана сүлүк кара менен Аскат Алишеровдун чабуулу 5-чи улакты тайгазанга салат деп командалаштары дагы күтөт. Ал эми Аскат Алишеров болсо ишенимдүү түрдө алып келип улакты мынтип ыргытып коюп кетип калгандан кийин эсеп 5-1. Кадырман мекендештер, чындыгында биз эми финалда келечек командасын биринчи финалист келечек командасы болуп калды деп дагы ишенгибиз келип калды. Анткени 5-0 эсебинде ушул алдыга чыккан команда өзүн мыкты сезет. Жана Төш Булак командасы дагы жок эле дегенде Тайгазанга ушул кур кетпей улак салып кетүүсү керек. Аны өздөрү жакшы ошол чын турат. Андыктан биринин артынан бирин ошол чабуулду коеру дагы ырас. Улакты жерден сол такымга басты. Бул 9-номердеги Ислам Үсөнбаев. Жана Ислам Үсөнбаев Өзгөндүн үстүндө. Бул ирет өзү чыккан экен дагы. Эми Ислам Үсөнбаевдин каршы чабуулу чындыгында азыр келечек командасы 3-бөлүктө башкача бир мотивация менен чыккандай дагы таасирлерди калтыртат. Жана соңку көз ирмемдерде Тайгазандын алдынан анын жолун тосуп кеткенин дагы көрө алдык. Коргоочулар бул жерде эң эле мыкты оюнду жүргүзүп койду. Жана Төш Булактын оюнчуларына азыр бир командалык манай жетишпей тургандай. Албетте алардын ошол 3-бөлүккө манайын көтөрүп гана чыгарыш керек болчу. Антпесе алар ушул 3-0 эсебинде бул бөлүктө чечүүчү раундду баштагандан кийин ортодо бир аз ишенимсиз пайда болуп калды. Макош Маджанов БТРдин үстүнөн куулайт. Жана БТР менен Макош Маджанов мынтип чийимден чыгып кеткенден кийин албетте улакты ишенимдүү түрдө алып чыгышы керек. Азыр Макош Маджанов улакты атты кармагандан кийин эми алмашууга кирсе болот. Бир оюнчу сыртта аз ишен түрдө улакты сол такымга баскан бул Уланбек Асанбеков. Жана Уланбек Асанбеков азыр улакты алып чыга алабы деген дагы суроолор жаралат. Дагы Төш Булак командасы улакты оң такымга баса алды. Жана алар каршы Тайгазанды көздөй чабуулга барууга даяр. Бирок алардын жолун Жомарт Бегалиев тосуп турат. Жана Жомарт Бегалиев канчалык деңгээлде өзүнүн ошол Зиданы менен багытын тосот. Демек Зидан менен каршылаштарынын ушул оюнчусу Азирет Муратбек уулун тосо алган. Жана Азирет Муратбек уулу улакты оңдоп такымга басты. Жана дагы бир айлантып көрүнө чечкен экен. Анын аргымагы менин жаңылышпасам ошол Торнадо. Жана Торнадонун үстүндөгү Азирет Муратбек уулу тосмого барып такалат. Дагы андан ары ашырып берет. Улакты сол такымга ашырып алган бул албетте Мирлан Рысалиев. Жана ал Бишкек менен Мирлан Рысалиевдин чабуулу. Бирок анын ошол артынан кууп келе жаткан Галбай Бактияр Жапакеев бар болчу. Бир кезеңде мынтип Жомарт Бегалиев жабышып калды дагы эми Мирлан Рысалиевке.
бир аз кыйыныраак дагы болуп калгандай, анткени аны командалаштары ушул каршылаштары бардыкчанан торого дагы алып алды. Аттын үстүндөгү аламан талаш, бирок улак сол такымда ишенимдүү басуу аны эми ушул кандайдыр бир керемет менен гана жулуп кете албаса, Мирлан Рысалиев оңой менен кое бербейт. Ал 32 жаштагы ушул тажрыйбалуу көк бөрүчү жана Мирлан Рысалиев эң соңку аракеттери менен мынтип эки оюнчудан быйтап чыгып кетүүгө дагы өзүнүн күчүн сарптады. Бирок улакка жеткилен кайрадан эле Жомарт Бегалиев жана командалаштары азыр бири-бирине жакын жабышат. Мырзабек Амангелди уулу жардам берүүгө дагы даяр экенин көрсөткөн болчу дагы. Улакты Мырзабек Амангелди уулу сол такымда ишенимдүү кармап барат. Ал момент деген ушул аргымак менен миңге чыккан моменттин эми биз ушул көрсөтө турган оюнун дагы байкайбыз. Андан ары ашырып берүү Расул Ажыгороевго. Расул Ажыгороев албетте жаңылышты дагы. Кайрадан эле улакты өз такымдашкан Мырзабек Амангелди уулу команданын капитаны момент ушул командасы үчүн ошол биз айтып жаткан моментти дагы түзүп берүүсү керек. Көз ирмемди жана улакты аттын жалына коюп бара жаткан Мырзабек Амангелди уулу. Демек алгачкы улакты тайгазанга алып келип ыргыткан менен түшпөй калды. Эмнеге ашыкты белгисиз, бирок Мырзабек Амангелди уулу анын ыргыткан улагы ылайга чылага чыгып калды дагы. Эми улакты көк бөрүчүлөрдүн жерден алып чыгып такымга басуусу дагы бир аз кыйын болуп каларын билебиз. Бирок ага карабастан келечектин оюнчулары улакты жерден алды, оң колдо жана аны көпкө ушул создуктурбай эле улантууга дагы даяр. Чындыгында азыр ушул келечектин оюнчулары каршылаштарына балким бир улакты салдырып коюуга дагы мүмкүнчүлүк тосуп бергендер. Бирок чындыгында эле Мырзабек Амангелди уулунун алдын эч ким тосуп чыга албай калгандар. Ал белгисиз, бирок ошентсе дагы Төш булактын оюнчулары эң бир эсепти өзлөрүнүн ушул эсебин ачып алууга жаралган көз ирмемди колдоно алган жок дагы. Ортодогу жекеме жеке бул ирет эми ушул БТРдин басма айылынын бекемин тарткан Макош Маджанов ортого кирип келет. 1996 жылы жарык дүйнөгө келген улакчы, тагыраагы 23 ушул жашта. Ал эми ага каршы ортодо турган бул Уланбек Асанбеков жана БТР менен Тайторунун терреши. БТРдин бул ирет жолун азырынча тосуп турат жана улакты албетте сол кол менен алып чыгууга, андан ары оң кол менен дагы эңүүгө даяр болчу Макош Маджанов. Баштагыдай камчылаган жок жана улак болсо ал мынтип бир аз гана ачылгандан кийин жерден эңип кете аларын дагы көрдүк жана көк бөрүчү мына ушул жерде эңилбейт. Болгону аргымактардын тирешин көрөбүз. Тайтору менен БТРдин тиреши жана БТР улактан алысыраак Тайторуну түртүп кое алды дагы. Макош Маджанов улакты жерден алып чыкты. Андан ары Бакчар Жапакеевке ошол сол кол менен көтөрүп чыгып такымга баспай туруп эле өткөрүп берип койгондон кийин Мустангдын оң жалындагы улак жана ага чабуулга бара жаткан Бакчар Жапакеев анын жолун ачып берүүгө Ислам Үсөнбаев өзгөн менен ашыкты жана улакты ишенимдүү оң такымга баскан Бакчар Жапакеев бизге бир ушул өзгөчө оюнду көрсөтөт деп дагы ишене туралы. Улакка келип жабышууга Төш булактын оюнчулары даяр. Ал эми улакты соңуна чейин оңдоп басып алууга келечектин оюнчусу ашыккан жок. Жана 8-номердеги көк бөрүчү мына эми гана Мустангдын тизгинин каршы тайгазанды көздөй коюп берүүгө даяр болчу. Командалаштары албетте анын жолун ачып берет жана Бакчар Жапакеев албетте убакты көпкө өзү дагы ушул кармап койгонун менимче эми сезди окшойт. Мустанг менен азыр анын тизгинин башкарууда өзүнө ишенимдүү экенин дагы көрө алдык жана Бакчар Жапакеев такымдан улакты чыгарып акырын тайгазанды көздөй кирип барат дагы. Албетте командалашынын жардамы менен тайгазанга ыргытат. Ага жардам берген Медеш Абдыкайым уулу жана эсеп 6-0 айланат дагы. Келечек командасы эми ушул финалга чыгуу үчүн дагы ушул даяр. Чындыгында 7-нин бири
кызырдыйт. Андыктан 7-0 менен дагы жыйынтыкталып калса, бул эртеңки жеңишке, финалдык оюнда жеңишке жетүү үчүн дагы мыкты ошол жабышын салууга дагы бир кандайдыр көмөгүн көрсөтөт деп ишенип туралы. Келечек командасы токтогон жок. 7-чи улакты салууга дагы даяр. Улакты жерден көтөрүп чыгып келе жаткан бул 5-чи номердеги ак жол кылыч уулу болчу. Жана андан ары Асхат Алишеров кара сүлүк кара менен тайгазанга кирип барды. Бирок соңку көз ирмемдерде Расул Ажыгароев анын жолун тосуп алды дагы. Мынтип Төч Булак командасы Сүрмөтов менен улакты чийимден дагы сыртка чыгарып салат дагы. Биз ортодогу жекени көрөбүз. Албетте БТРдин бүгүнкү ушул келечек командасынын жеңишке жетүүсүндөгү кошкон салымы эң эле зор болуп жатат. Анткени ушул жерде ортодогу жекени кимдин аргымагы жеңе алса, ошол беттештин толук жүрүшүн дагы көзөмөлгө алууга өзлөрүнүн талапкерлигин дагы көрсөтө алат. Улакка Уланбек Асанбеков эңилүүсү керек болчу, ал көбүрөөк ушул күтүп койтат. Жана БТР менен Макош Маджанов, алар болсо камчатына камчы уруп БТРдин ушул дымагын күчөтөт. Жана Тайтору азыр БТРде улакка жолотпой турган болчу. Жана бул ирет эми Макош Маджанов БТРдин тилин мыкты түшүнө алгандай. Жана албетте мынтип улакты чийимден кайрадан эле көтөрүп чыгып кете алды. Жана бул ирет Уланбек Ислам Үсөнбаевга ачырып берет. Ислам Үсөнбаев ишенимдүү түрдө баратат. Жана улак болсо анын такымынан чыга элек болчу экен. Демек эми өзгөн деп аталган аргымагын бир тайгазанды көздөй коюп жиберүүсү дагы керек. Жана 7-чи улакты дагы биз көрүүгө аз калат. Бирок жок, аргымакта азыр анчалык ушул жогорку ылдамдык менен коюп жиберген жок. Исламдын өзүн ушул улакты ташта деген экен. Анын аргымагын жетелөөгө алган Бакчар Жапакеев. Жана ой бали Бакчар Жапакеев менен Ислам Үсөнбаев мынтип апарып экөө 7-чи улакты дагы тайгазанга салгандан кийин биз эми улактардын тайгазанга түшүүсүнөн гана элгүү алып олтургандай таасирлер жаратат. Ал эми Төч Булак командасы болсо албетте аларга эмнегедир кайсыл бир ийгилик жетишпей тургандай сезимдерди дагы жаратат. Канча дагы убакыт бар, андыктан улак азыр болсо дагы ушул алдыңкы мүнөттөрдө ташталат десек болот. Улакты аламан талашка алып келип Төч Булактын оюнчусу таштады. Жана жердеги аламан талаш Демек Эрбол Талантбек улакты оң такымга баскан жерден ал жерге түшүп калды дагы. Аламан талаштын кызуу жүрүшү, калыстын ышкырыгынан кийин албетте аргымактарга эч кандай оор жаракат келбесин үчүн дагы биз ортодогу жекени көрөбүз. Ошол жекеде өзүнө ишенимдүү оюнду жүргүзүп жаткан Макош Маджанов БТР менен кирип барат. Ал эми ага каршы бул ирет эми ортого кирген Мирлан Рысалиев. Жана ал Мирлан Рысалиев өзүнүн оюнун кандай жүргүзөрүн дагы байкап көрөбүз. Айтор убакыт болсо 16-чы мүнөт кетип жаткан экен. Жана келечек командасы 7-0 эсебинде алдыга чыккандан кийин эми алар болушунча ашыкпоого дагы умтулушат. Жана ортодогу жеке бул ирет БТР менен тең ата тайлашып жаткан бул кайсыл аргымак болду экен? Ошол кызык азырынча анын үстүндө олтурган Мирлан Рысалиев өзүн алдаганча ишенимдүү. Жана улакты чийимден алып чыгып кетүүгө аз калган болчу. Жана Макош Маджанов бул ирет эми ашыкпастан улакты сол такымга
көтөрүп чыгат дагы ашырып берүүнү көксөгөн болчу, бирок ашырып берген жок. Медет Апыгулу андан сурап алат дагы. Медет Апыгулу оң такымга ишенимдүү басты жана Пегасты Медет Апыгулу кандай улчурат көрөбүз. Пегастын Тайгазанды көздөй баруусу анын тизгинин толугу менен кой берет. Медет Апыгулу жолу ачык жана Тайгазанга жетип келгенден кийин албетте мындай жогорку ылдамдыкты бир өз кезегинде токтотуу кыйынчылыкты жаратарын жакшы билет. Андыктан бир айланып келүүсү дагы зарыл. Эки оюнчу аны ошол кууп алган экен. Ал эми командалашына жардам берүү үчүн Жомарт Бегалиев дагы барат жана Пегас менен Медет Апыгулу мынтип бир айлантып алышты жана кайрадан каршы Тайгазанды көздөй өзлөрүнүн ылдамдыгын арттырышат. Бирок бул ирет эми көпкө күттүрбөй жетип келген. Албетте эки оюнчу эки жагынан колдорун сунуп баратат. Медет Апыгулу Тайгазанга түзүлүп барып такалат жана албетте Пегастын нары учуп чыга албасын билебиз жана 8-чи улактагы Тайгазанга ташталып калды. Ага жардам берген Жомарт Бегалиев болду. Же болбосо ушул малыштын үстүндөгү Айбек Карраев болуп калды. Жомарт болгон экен. Демек канча дагы ушул 8-чи улак Тайгазанга түштү. Келечек командасы өзлөрүнүн ушул бул беттештин чыныгы фаворит экенин, жол керек болсо алтын байгө үчүн болгон беттешти дагы мелдешти мыкты өткөрө аларын көрсөтүшөт. Ал ортодо жердеги улак жана Төш булак командасы аны эңип кетүүгө дагы даяр. Айбек Карраев алсан кыйкырып келдим, эмне кыйкырды белгисиз, бирок ал албетте ошол жерден мыкты эң аларын билебиз. Ал ортодо Марат Автандил уулунун баш кийими жерде калган, бирок ал ага карабастан жердеги жаткан улакты эңип алуунун үстүндө жана улакчылар биринин артынан бири улакка кирип барат жана эң ушул кооптуу учур убакыт болсо барган сайын жыйынтыкталууга аз калат жана келечек командасы салган 8 улагына дагы азырынча канааттанбай муну андан ары дагы көбөйтүүнүн үстүндө. Айтор канча дагы ушул салган сайын салгын келген улактын ошол эсебин көбөйткүсү келген оюн бул бир гана ушул көкбөрү эмес, бардык спорттун түрүндө ушул упайларды алып алгандан кийин аны көбөйтүү үчүн дагы көкбөрчүлөр өзлөрүнүн ушул күч аракеттерин көбөйтүшөт. Айбек Карраев улакты ортого алып келип таштайт. Буга чейин ушул ортого бутердин үстүнө Айбек Карраев гана түшүп жүргөн болсо, бул ирет эми албетте команда жаңылангандагы Макош Маджанов командасы үчүн эң эле ийгиликтүү жүрүштөрдү жасап атат. Ал эми мындан сырткары дагы ошол мыкты көкбөрүчүлөр келечек командасында бар болчу. Алар бул ошол шаар кубогунда команданын тизмегине кирбедиби, же болбосо башка командаларга трансфер жасап жүрдүбү, анысы дагы белгисиз. Бирок ал ортодо улактын такым баскан Айбек Айкенов жана Айбек Айкеновдун албетте мындай жүрүшүн бардыгы күткөн болчу жана аны сүрмө топ менен чийимден дагы чыгарат. Улакты таштап кеткен, бирок ага карабастан улак чийимден чыгып кеткенден кийин ортодогу жекени көрөбүз. Жана ортодогу жеке Макош Маджанов. Демек бетте жыйынтыкталды кадырман мекендештер. Өзгөчө оюн болду. Чындыгында келечек командасы бул беттеште өзлөрүнүн ишенимдүү жеңишине дагы жетти. 8-0 эсебинде жеңишке жеткен Бишкек шаарынын Свердлов районунан келген команданы чын жүрөктөн финалга чыгуусу менен куттуктайбыз. Ал эми Төш булак командасына кийинки мелдештерде ийгиликтерди каалайбыз дагы сиздер менен коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Ал эми камеранын жана режиссерлук пультту башкарууда Асхат Касымбеков кызмат кылды. Кайрадан амандашканга чейин бар болуңуздар.